Түштүк Кореяда көптөгөн жаш балдар спорт жылдызы болуунун ордуна профессионал компьютер оюнчусу болууну каалашат. PC Banks деп аталган интернет-клубтарда алар бир нече саат бою машыгышат. Таймаш катуу жүргөндүктөн тамакка барууга дагы убактылары жок. Бул жерде сиз мушкер да, баатыр да, жеңүүчү да болосуз. Бирок мындай компьютер оюндары жаш муунга өз таасирин тийгизүүдө. Булар компьютердик оюндардан башы чыкпай, бул адаттан арылуу үчүн жардам сураган жүздөгөн өспүрүмдөрдүн бир азы гана. Алардын оюнга болгон кумары жаман адатка айланган. Ойнобой эле коеюн деп аракет кылдым, бирок досторум интернет-клубка кайтып келүүгө азгырды. Ойноп жатканымда канча убакыт коротуп жатканымды билбей калдым. Ошондо мен ага байланып калганымды түшүндүм. Андан арылууга мага жардам керектигин түшүндүм. Аларды башкаларга кам көрүүгө үйрөтүшөт. Балдар карылар үйүнө келишип, өз өнөрлөрүн тартуулап, карылардын көңүлүн ачышат. Мунун максаты өспүрүмдөрдү чыныгы дүйнөдөн оочолонуп калбас үчүн адамдар менен аралашып, баарлашып турушуна жардам берүү. Чой PC Bank клубунда 96 саат бою тынбай компьютер ойногондуктан полицияны атайын дарылоо борборуна алып келген. Ал бир нече апта бою дарыгерлердин жардамын алып чыккан. Көп ирет бузулуп, көп ката кетирдим. Сөзүмө тура албадым. Бирок мектеп директорлорунун бири оюнга тыюу салуу менен көйгөй чечилбейт. Тескерисинче балдарды шыктандыруу зарыл дейт. Көпчүлүк компьютер оюндарын жаман көйгөй катары карашат. Бирок башка жагынан карап көрсөк, балдардын баары таланттуу болуп жатпайбы? Ал талантты таптап өнүктүрүүгө көңүл буруу керек. Балдар гений экендигин көрсөтүп жатат деп ойлойм. Түштүк Кореянын парадоксу анын компьютер оюн тармагы дүйнөдөгү эң чоң индустриялардын бири. Анын наркы 5 миллиардтан ашып, андан ары дагы өсүүдө. Ошону менен бирге бул өлкө келечек муунду жогото албоо үчүн миллиарддаган инвестиция жумшоого мажбур болууда.